Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан такталган статистикага таяна турган болсок, дүйнө жүзүндө спирт ичимдиктерине көз каранды болуп, аракечтиктен улам жыл сайын 2,5 миллион адам өлөт. Уюмдун эксперттеринин айтымында, спирт ичимдиктеринен өлгөн адамдын саны согушта курман болгон СПИД, кургак учук оорулары менен өлгөн адамдардан дагы көп экендигин айтышат. Аракечтик спирт ичкиликтерин такай ичүү. Спирт ичимдиктерине коктейль, вино, коньяк, шарап, сыра, арак кирет. Ал эми аракечтикке берилүү адам баласынын өзү билбеген акыбалда төмөнкү этаптар менен башталат. Аракечтик бул өзү аракка болгон көз карандуулук психологиялык жактан жана физикалык жактан. Аракечтикти биз 4 стадияга бөлөбүз. Биринчи стадиясында, жалпак тил менен айтканда, биринчи стадиядагы пациенттер, бейтаптар, булар интеллигентный пациенттер деп коебуз. Бул стадияда биздин бейтаптар даталуу күндөрдө, ресторандарда, тойлордо баягы өзүн контролдоп, дозаны, өзүнүн жүрүм турумун контролдоп, ичкилик иче башташат. Бул биринчи стадияда. Бул стадияда бейтап өзү иштеп аткан кызматында иштей берет. Үй бүлөдө түшүнбөстүктөр келип чыкпайт, үй бүлө менен ынтымакта жашай берет. Эгерде ушул бейтап биринчи стадияда дарыланбаса, бул экинчи стадияга өтүп кетет. Бул убакта баягы пациент ичкени көбөйөт, өзүн контролдой калат, жүрүм туруму контролдонбойт, үй бүлөдө уруш талаш келип чыгат, ажырашуулар келип чыгат, үйдө жашаган балдардын психологиясы бузулат, иштеп аткан кызматына бир күнү барбаса, бир күнү барат, экинчи күнү барбай калат, жумуштан айдалып кетүү коркунучтуу болот. Бул экинчи стадия. Биринчи стадияда биздин пациенттердин ички органдары жабыркаса, мисалы ошол эле убакта ашказандын сезгениши келип чыгат, гастрит, боордун сезгениши, гепатит, панкреатит, уйку безинин сезгениши. Ушундай оорулар келет, биринчи стадияда келип чыгат. Экинчи стадияда болсо, буга нерв оорулар кошулат. Баягы биздин бейтап экинчи стадияда мурункуга караганда ачууланып калат, бирдемеге көңүлү келбейт, ылдам эле настроениясы түшөт, урушчаак болуп калат. Бул экинчи стадияда белгилер. Анан үчүнчү стадияда бар бизде. Үчүнчү стадияда көбүнчө биздин пациенттер оор акыбалда бизге келип түшөт. Көбүнчө тез жардам алып келет бул пациенттерди. Көбүнчө үчүнчү стадияда биздин пациенттер сел саяк болуп калышат, көчөдө калышат. Бул убакта үй бүлө менен ажырашып, үй бүлөдөн кол жуйт, жумуштан кол жуйт, иштеген кызматы болбой калат, коомго аралаша албай калат. Бул убакта организмде дагы системдүү түрдө жабыркайт организм. Боордун оорусу келип чыгат, цирроз оорусу келип чыгат, инсульт, инфаркт оорулары, мээнин ичине суу толуп кетет, өпкөнүн ичине суу толуп кетет. Бул үчүнчү стадияда. Төртүнчү стадия бул көбүнчө тилекке каршы өлүмгө алып келүүчү стадия. Бул убакта жанагы мээге суу толуп кетет, ошондон каза болуп калышат, өпкөнүн ичине суу толуп кетет, ошондон каза болот. Организмде тромб пайда болуп, бөөдө өлүм, внезапная смертность, бөөдө өлүп калат биздин пациенттер тромбтон. Андан тышкары төртүнчү стадияда биздин пациенттер баспай калышат көбү. Полиневропатия оорусу келип чыгат. Бул тилекке каршы бул стадияда пациенттерди сактап калуу өтө оор болуп калат. Аракка көз каранды болгон бейтапты дарылоонун максаты спирт ичкиликтерин ичүүнү токтотуу, ууланууну жоюу, абалын жакшыртуу, спирт ичкиликтерин жек көрүүнү пайда кылуу болуп саналат. Биздин пациенттер бейтаптар системдүү
жабыркайт организмдери биздин пациенттердин. Ошого байланыштуу биздин лечение дагы, дарылоо дагы системдүү түрдө жүргүзүлөт. Комплекстүү, систематикалык лечение да. Бул биринчи детокс терапия, тамчылатма жардам, оорунун жардамы менен канды тазалайбыз, организмдеги шлактарды сыртка чыгарабыз, организмде токсиндер, этанолдун жанагы ацетальдегид уу калдыктары тамчылатма жардамы менен сыртка чыгат. Ошол эле маалда ичкилик ичкенде биздин бейтаптардын организмде витаминдер бүт бар жуулуп кетет дагы, зат алмашуу начарлап, ошол убакта витаминдүү дарылар менен организмди витаминдерге толтурабыз. Спирт ичимдиктеринин концентрациясы көбүнчө боордо жана булчуңдарда болуп, андан кийин мээге өтүп, ал жерде көпкө сакталат. Ал аз өлчөмү стимул берүүчү касиетке ээ. Бирок көп өлчөмү мээнин чоң жарым шарынын кабыгынын жана сүйрүү мээнин маанилүү борборлорунун дем алуусунун жана кан тамырлардын начар иштөөсүнө алып келет. Мындан дем алуу жана кан айлануу бузулат да, арак менен уулануудан адам өлүмгө дуушарланат. Бирок эл арасында кан басымы жогору болгондор канды суюлтат деген максатта жана арак ичкенден кийин эртеси 50 же 100 грамм арак ичпесе адам кыйналат. Ошондуктан сөзсүз арак ичүү керек деп жүргөн адамдарды көрүүгө болот. Алардын бул аракеттери туурабы деп дарыгерге кайрылганыбызда, похмельный синдром бул экинчи стадияга тиешелүү симптом болуп эсептелинет. Похмельный синдромду кыргызча айтканда баш жазуу деп коюшат. Баш жазуу бул туура эмес. Бул убакта адиске кайрылып, организмди тазалай турган атайын препараттарды колдонуу керек. Спирт ичимдиги денени жылытабы? Кээ бир адамдар ошол менен спирт менен сырттарын обработка кылган күндөр да болгон. Баягы жылытат деп. Адам ичимдик алып ичип алгандан кийин бул сосуда расширяющий эффект берип коет. Наоборот, сосуд кеңейет дагы, теплопотеряны бат берип салат. Ошолду сактап калууга мүмкүнчүлүк болуп алат дагы. Элементарно ичип алган адам ошол өзүн психологически жылуу, ысып атам деген сыяктуу сезимдерде болот. Өзүн өзү алдап калышы мүмкүн. Ошонун негизинде сырткы температура таасир этип койгонго көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот, чем жөнөкөй адамдарга караганда. Жөнөкөй адам если ушуп атканын сезсе, ушуп аткандарын билгенде, элементарно колун уркалап, жылуу жерге катып, бир элементарно көчөдө кетип баратса, подъездге кире калып, магазинге кире калып, мисалы да. Ошондой мүмкүнчүлүк болот. Ичимдик ичип алган адам болсо, ошол период өткөрүп. Кээ бирде көп ичип койсо, бизге көп алып келип калган күндөр болду. Даже не только переохлаждение, отморажение эмес, переохлаждение деп коет. Андан кийинки бул денесинин баары үшүк алып калган. Абалда жатып калган больнойлор болот бизде. Аракечтин келип чыгышын изилдеген учурда ата-эненин ичкилик ичиши, ошондой эле бала кезинен туура эмес тарбиялоо, ашыкча эркелетүү же тескерисинче кароосуз калтыруу, балага ата-эненин кайдыгер мамилеси, алардын өздөрүнүн жосунсуз жүрүш турушу, үй бүлөдөгү чыр-чатак жана башкалар түрткү болот. Мына 2018-жылы бизге 33.963 адам кайрылыптыр. 2019-жылы 34.157 адам кайрылган. 2020 жылы болсо 34.075 адам кайрылган. Бул кичине болсо дагы мурунку жылга караганда кичине азыраак кайрылышкан бизге бейтаптар. Аракечтик болсо 18 жаштан баштап 60 жашка чейинки бейтаптар кайрылат бизге. Мурункудай эле өзгөрүү деле жок. Бардык жаш курактагы бейтаптар кайрылып атышат. Демек, ичкилик ичүү төмөнкү органдардын иштөөсүн бузат. Ичкиликти көп ичүү кандагы холестеринди жогорулатат, жүрөктүн миокард оорусуна, кан тамыр ооруларына жеткирет. Көп ичкенден ичегинин клеткаларынын түзүлүшү өзгөрөт да, тамак аркылуу келген керектүү заттарды, витаминдерди сора албай калат. Бул учурда ашказанда жара пайда болот, адам арыктай баштайт. Организмге кирген ичимдиктин 95%-ын боор зыянсыздандырат. Андыктан аракечтикте боор гепатитке, кийин циррозго учурайт. Уйку бези инсулинде иштеп чыккандыктан ичимдиктин айынан уйку безинин иштөөсү бузулат да, кант оорусу келип чыгат. Дарылоо экинчи стадияда аракет кылып калбасак,
кеч болуп калат. Анткени кээ бир органдарыбыз, мисалы үчүн боорду алсак, ашказанды алсак, жана жара пайда болот ашказанда, боордун сезгениши пайда болот, цирроз печени келип чыгат, организмде зат алмашуу бузулуп, тромб келип чыгат. Тромбду болтурбойго аракет кылышыбыз керек да. Ушундай изменениялар пайда болгондо дарылануу кеч болуп калат. Мээде дагы көп нейрондор 100 грамм, мисалы үчүн 100 грамм аракты ичкенде миллиондогон нерв клеткалары жарабай калат экен. Биздин бейтаптар 100 грамм эмес, 100 литрлеп ичкен учурлар болот бул убакта. Общий алганда мээде кайра калыптануу процесси болбогондуктан ошол убакта кеч болуп калат. Адистердин айтымында эркектерге караганда аялдар көбүрөөк ичкиликке берилип кетишет. Анын себеби аялдын канын изилдей турган болсок, адамда аракка туруштук бере турган 2 фермент бар. Ошол ферменттер аялда аз же жокко эсе. Бизде адис катары мектептерде, жогорку окуу жайларында, айыл өкмөттөрдө, поликлиникаларда өзүбүздүн кеңешибизди айтып, арактын зыяндуулугун, медицина жактан дагы, мусулманчылык дин жактан дагы ушу арактын зыяндуулугун айтып келебиз. Бул биздин адистик кеңешибиз. Дин адамдары келип, дин алымдары келип, аракка каршы арактын зыяндуулугун келип айтып кеткен учурлар болот. Даават айтып кеткен учурлар болот бизде. Ичкиликти ичүү адамдын ден соолугуна залал келтирүү менен бирге үй бүлөнү бузат жана балдарды тарбиялоого терс таасирин тийгизет. Спирт ичимдиктери, анын ичинде арак ичилгенден кийин ашказандан канга 2 мүнөттөн кийин кошулат жана көптөгөн оорулардын пайда болуусуна алып келет. Алла Таала Куранда я айюхаллазина аману кулу мин тойибати ма разакнакум. Эй иман келтиргендер, силер биз насип кылып берген рызыклардын жакшыларын жегиле деп. Эгер чындап эле эгер Аллага сыйынуучу болсоңор деп Куранда Алла Таала айтканда, жана ошондой эле бир башка бир хадисинде Аллах Таала таза зат жана таза адамдарды гана кабыл кылат деген. Бул эми арак туурасында айткан болсо, бул арак Алла Таала арам кылган. Бул арамды ким иче турган болсо, бул деген сөзсүз адамдын дуалары 40 күн бою кабыл болбойт деп Алла Таала Куранда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтканда. Ошон үчүн бул арак арам. Бул аракты ичкен адам өзүн жоготуп, көптөгөн зыяндарга учайт экен. Эгер арак ичкен адамдын жүрөгү бузулат экен, ойлогон ою бузулат экен, көргөн көзү бузулат экен, жаман жакка басат экен, жүрөгү бузулат экен. Эгер жүрөк бузула турган болсо, адам бардык жаман иштерди кылып калат экен да. Ошон үчүн эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жүрөктү тазалаш керек деген. Жүрөк таза болсо, адамдын бардык иштери таза болот деген да. Бул эми жүрөктү бузуучулардын эң биринчиси бул арак болуп эсептелет экен да. Bir hadisinde келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, адамда bir üzüm et бар, ал оңолсо адамдын бардык кыймыл аракети оңолот. Эгер ал бузула турган болсо, бардык кыймыл аракет бузулат деген да. Бул ал жүрөк деген. Ошондой сыяктуу эле бул жүрөктү дат басат, темирди дат баскандай жүрөктү дат басат деген да. Аны кантип оңдосо болот дегенде, бул көп Куран окуу, жана жакшы нерселерди зикир кылуу, өлүмдү эстөө менен тазаланат деген да. Ошон үчүн ар бир адам бул нерсе, бул жашоодо негизи эле Кудай Таала эмнени арам кылган болсо, ошо арамдан алыс болуш керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде келет, Саад бин Абу Вакас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, Алланын элчиси, мага Алладан бир дуаларым кабыл болушун сураңыз дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Абу Вакас, о Саад, сен жеген тамагыңды адалдан кылсаң, сенин дуаларың дайыма кабыл болот деген. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисти улап мынтип айтканда, Аллага касам, кайсы бир пенде эгер bir üzüm ичине арам кирсе турган болсо, анын кылган соо иштери 40 күн бою кабыл болбойт деген да. Жана ошондой эле кайсы бир инсан денесин арам менен чоңойто турган болсо, ал биринчи тозокко кирүүчүлөрдөн болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда. Ошон үчүн ар бир адам бул жашоодо арак болобу, Кудай Таала эмнени чочкон этин арам кылды, жана ошондой эле канча нерселерди арам кылган болсо, ошо арамдан сактануу, арамдан алыс болуп жашоо бул ар бир адамдын милдети. Бул эгер адам баласы жашоосунда адалдан тамактанып, адал менен жүрө турган болсо, анын кулдук мүнөзү оңолот экен да. Адам канчалык адал жеп, адал менен адал жүрө турган болсо, анын ойлогон ойлору оңолот экен, сүйлөгөн сөздөрү оңолот экен. Жана ошондой эле анын ой жүгүрүшү оңолот экен да. Эгер адам баласы
арам менен чоң отырган болсо, анын кесепети ушундай болот экен, адамдын ою бузулат экен, күнөө жасап коюу, жаман иш кылуу деген мындай адамда сезимдер жоголо баштайт экен да. Бир күнөө иш жасап койсо, ошол экини адам бир жакшы иш кылгандай элестеп калат экен да. Ошол үчүн адам баласы бул жашоодо арамдан алыс болуп, жакшы адалга жакын болуш керек. Адал менен Кудай Таала эмне Куранда эмнени адал кылса, ошого жакын болуш керек да. Аракты адам көйгөйдү убактылуу унутайын деп ичет. Бирок арак убактылуу кайгыны унуттурганы менен убакыт өтүп канчалаган нерв клеткаларын өлтүрүп, жыйынтыгы өлүмгө алып келет. Шариатта мусулман адам бул мындай мусулман эки бөлүнөт да. Мусулман болуп жашап жүргөн болсо, Кудайдын барлыгына бирдигине ишенип жашап жүрүп, анан бир арамдан алыстай албай жүргөн болсо, бул адам күнөөкөр болот дагы. Ошол учурда өлүп калган болсо, эми Кудайдын алдында муну деген Кудай Таала өзү таразалайт. Бейишке кирсеби, тозакка кирсеби. Эгер ошо ичкен аракты адал, бул мен адал, мен муну адал деп билем деп жүрүп өлүп калган болсо, анда бул адам тозокко барып чөт деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтканда. Ошол үчүн кайсы нерсени шариатта адал десе, ошону адал деген, кайсын арам деген адам арам деген болсо, бул адам динде болот. Эгер Кудай Таала арам деген нерсени адал деген болсо, алар динден чыгып кетет дагы. Бул өлгөндө мусулман болуп өлбөйт да. Таажи вирусу күч алган убакта көпчүлүк бейтаптар вирустан коргонуу максатында спирт ичимдиктерин ичишкен. Бул туура эмес дейт дарыгер. Коронавирусту дарылоодо же коронавирусту алдын алууда спирт ичимдиктерин ичүү бул туура эмес. Анткени организмге спирт ичимдиктери киргенден кийин ацетальдегид, уксусный кислота организмге кирет дагы. Ацетальдегидке бөлүнөт. Ацетальдегидке жана уксусный кислотага бөлүнөт. Ацетальдегид бул коркунучтуу заты. Бул организмге жардам бербестен организмди ууландырат дагы. Ошол эле убакта иммунитет түшүп кетет организмде. Адамдын иммунитети түшүп кетет дагы. Ал коронавирустун өсүшүнө алып келет. Наоборот, организмдин жабырканышына алып келет. Туура эмес. Ал эми кан айланууну жакшыртуу максатында аспирин же арак ичсем туура болобу деген телекөрүүчүнүн суроосуна дабагер аспиринди ким кеңеш берди ичкиле депчи. Кайсы доты мен ичет, андагы изилдөө өткөндөн кийин изилдөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийин эле ошондо аспирин болобу, болбойбу, анан кээ бир кезде ички органдарда дагы негизи ашказында жара бар болсо же гастрит бар болсо, анда аспирин ичкенге болбойт. Анан врач менен кеңешкенден кийин гана дозасын дагы канча убакыт ичет, кандай ичет, ошонун баарын врач кеңеш бериш керек. А негизи американский ассоциация ошондой негизи кеңеш берет. 50 грамм аракка чейин 100 мл, 150 мл вино. Бирок биз аны негизи биздин ооруларга кеңеш бербейбиз андай. Себеп ал жерден да культура питья деген бар. Ошону кармаш керек да, негизи бизге общество никакого даян эмес. Көрсөтүүбүздүн соңунда дарыгердин сиздерге болгон кайрылуусу менен жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай буйрса мынакей ыйык ороз айы кирип келди. Баарыңыздарды ыйык ороз айы менен чын жүрөгүм менен куттуктайм. Ушул айда организмибизди тазалап, жан дүйнөбүздү тазалап, жан дүйнөбүздү байытып, арак ичпей, тамеки чекпей, орозо кармаңыздар. Ыйык орозо айыңыздар куттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.